Биз бүгүн апалар мектеби уктуруусунда кыз баланын тарбиясы деген теманын айланасында сүйлөшкөнү турабыз. Жогоруда белгилей кеткенибиздей, ушул кыз балага коюлган талаптар, негизи элибизде калыптанып калган көз караштар, ошолордун туура эмес жактары дегендей күнгөй тескейи, кыз балага ушуга чейин кылынып келген мамиле өзгөрүшү керекпи, же азыркы учурдагы кылынып жаткан мамиле кандайдыр бир оңдоо түздөөлөргө муктажбы, мына ушул туурасында сөз кылалы деп турабыз. Жогоруда биз белгилей кеттик, кыз баланын тарбиясы десе эле кызды тыйыш керек, кызды бастырбаш керек, кызды сүйлөтпөш керек, кызды көп нерседен коргош керек деген көз караш бар деп айттык. Ооба, кызды көп нерседен коргоо керек, сырткы жаман таасирлерден коргоо керек, сырткы бирөөлөрдүн кол салуусунан коргоо керек. Кыз бул мындайча айтканда үй-бүлөнүн, үйдүн гүлү деп койсок болот. Ошол гүлгө кандай аяр мамиле кылсак, үй-бүлөдө кыз балага дагы дал ошондой аяр мамиле кылууга тийишпиз. Бирок ошол эле учурда кызга коюлган талаптардын күнгөй тескейи дагы бар. Бардык нерсенин эки тарабы болгондой эле кайсыл жактан биздин кыздарыбыз үй-бүлөдө ата энесине таарынып калган учурлар болот, же болбосо ата энеси менен болгон мамилесинде бир кейип өз алдынча ыйлап жүргөн учурлар болот дегендей, мына ошолорду изилдеп көрөлүчү. Биз кыздарыбызга кандай мамиле кылып жатабыз жана аларга кандай талаптарды коюп жатабыз. Асель, жана сен айтып кеттиң го, кызды 40 үйдөн тыюу депчи. Негизи кыргыздарда сонун макалдар бар эмеспи? Анан ошол кызды тыя берип анан 40-чы үйдөн тыйып бүткөндөн кийин окшойт. Кыздар мага көп өспүрүм кыздар менен сүйлөшүп калганда, жакында бир өспүрүм кыз менен сүйлөшсөм, ал мындай дейт да, үйдөн күндү угам дейт да, сен кызсың да, кыз башың менен ошону кыласыңбы? Бир шкафка кийимимди койбой койсом деле телефон чалып алышып дагы, сен деген кызсың да, могу кийимиң бул жакта эмне жатат деп эле анан, сен кызсың да, сен кыз башың менен деген сөздөрдү күндү уккандыктан мен ушул сөздөн тажап, анан эмнеге мен эркек болуп жаралып калган жокмун, же болбосо эркек эле болуп жаралып калсам болмок экен деген мындай өкүнүү болуп кетет дейт да. Анан негизи эле сен деген кызсың, кыз деген тамак бышырганды билиш керек, кыз деген катуу күлбөш керек, бул нерсе сага уят, анан мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп чын эле жанагынтип тыя бергендиктен кыздарда мындай бир нерсе пайда болуп калат экен да, түшүнүк пайда болот экен да. Мен качан гана ошол тамак бышырганды билгенде, же тили алчак болгондо, же болбосо ошол койгон талаптарды мен аткара билгенде гана мен баалуумун дейт да. Мен ушунчалык баалуу адаммын деп, качан мен ошол талаптарын аткара албай атканда мен баалуу эмесмин, мен кандай бир өзүнө баа берүүсү төмөндөйт экен да, ошол кыздардынчы. Ооба, кыздар деген тамак бышырганды билиш керек, ал үйрөнүш керек, келечекте ал бирөөнүн аялы болот, бирөөнүн энеси болот, бирөөгө келин болот. Мындай карап турсаң, ролдорубуз көп эмеспи кыздардычы. Анан кыз канчалык өзүнө тың болсо, көп нерсе кылганды билсе, өзүнө жакшы, үйрөтүшүбүз керек чындап эле кыздардычы. Бирок кыздын психикасына мындай травма алып келбегендей кылып үйрөтсө болот да. Мисалы үчүн кел экөөбүз чогуу кылабыз депчи. Бул жерден эгерде эне өзү кылбаса, кылбаган нерселерди кызына мынтип кыл деп үйрөтө берсе, анда бул бекер эле сөз болуп калат да. Эне эгерде өзү мындай жакшы ишти жасап атса, кыз деген мындай баары бир энесин туурайт. Негизи эле балдар ата энесин туурап жашашат эмеспи? Ошондуктан эне өзү үлгү көрсөтүш керек да бул жерденчи. Эгерде энеси аябай тың болуп, колунан көр төгүлүп, жакшы жасап жатса, кыз мындай эле өзүнөн өзү эле үйрөнөт да. Ошол учурда кыздарга кел экөөбүз чогуу жасайбыз деп үйрөтсө, мындай кыздын психикасына травма алып келбейт да бул нерсечи. Кээ бир үйлөргө барып каласың го, сен барсаң мындай эненин бир жан дүйнөсүн сезесиң ошол үйдөнчү. Карап турсаң, ошол эле айнек пардасын, же дасторконунун столдун үстүндөгү, же болбосо бир дубалдарга бир нерсе колу менен жасап койгонун, сүрөт тартып коюп, бир нерселерди илип коюп, мындай жылуулук бар экенин билесиң да. Ошол үйдөчү эненин мээримин сезесиң. Орусча айтканда уют деп коет го. Ошондой үйдө өскөн кыз өзүнөн өзү эле баарын мындай энесин көрүп үйрөнөт да. Албетте биз үйрөтүшүбүз керек, бирок
мындай үлгү көрсөтүп үйрөтсөк дагы жакшы экен да бул нерсечи. Кечке эле сен кызсың, сен кылышың керек дегенде кыздын мындайча айтканда психикасына травма алып келет да бул нерсе. Кийин кылгылары да келбей калат да. Анан көбүнчө биз кыздарды тарбиялап жатканда биз дагы мындай бир каталарды кетирет экенбиз да, эркектерди эле айыптай берет экенбиз да. Аларга деген бир эле нерсе керек, алар деген мындай, алар деген эркектер деген тигиндей деп мындай көп айыптай беребиз го. Анан көп кыздар болсо ошол эркектер деген булар мындай агрессорлор, ачуулуу инсандар, алар мындай зордуктоочулар деген сыяктуу бир мындай түшүнүк калып калат да кыздаргачы. Ошондой сезим жашап калат дагы. Анан мындай интимдик жашоого болгон кыздардын жаман экени мындай картина туулат да. Ошол учурдачы кыздарды дагы биз көп мындай кучактап, мындай назиктик көрсөтпөгөн учурда дагы кыз кийинки жашоого, үй-бүлөлүк жашоого даяр эмес болуп калат да. Интимдик жашоону биз бул туура эмес, бул жаман, сен өзүңө вообще кол тийгизбешиң керек деп мындайча айтканда мындай жыныстык мамилелерди биз мындайча айтканда жаман нерсе катары, кир нерсе аркылуу, кир нерсе катары көрсөтүп берип коет экенбиз да кыздаргачы. Анан ошол кыздар да ошондой түшүнүк калат экен дагы. Анан кийинки жашоосунда аябай көйгөй болуп калат экен. Мен азыр көп эле чоң аялдар менен иштешип келгенде көйгөйдүн баардыгы ошол жакта да. Мисалы үчүн жыныстык жашоого мен даяр эмес болчумун, мени ата энем андай тарбиялаган эмес болчу, мен аябай жабык экенмин ошол интимдик жашоого, жыныстык жашоого, ошо ата энем бул кир нерсе, бул жаман нерсе деп мындай таңуулап ошентип үйрөткөндүктөн, же болбосо эркектерди алар деген орусча айтканда козлы деп, козел деп тилдешет го. Ошентип ошондой жаман сөздөр менен тилдегендиктен мен аябай кыйналчумун деген дагы бүгүнкү күндө мындай бул көйгөй да маселе. Ооба, чындап эле сиз мындай ойду айткыңыз келип атат болуш керек. Мен толуктай кетейин дегендегим баягы эркектер жаман, эркектин оюнун баары эле жаман. Сен эч кандай бир жаныңа эч кимди жуутпашың керек, эркегиң менен сүйлөшпөшүң керек деген тыюуну ата эне мындай жакшы эле ойдо кылат. Ооба, бул бала кызымды коргоюн, таза сактайын деп. Ооба, бул эң туура. Биз мындай кылбасын, кызыңыз каалаган адам менен сүйлөшө берсин деген ойду айтуудан таптакыр алыспыз. Бирок эркектерди жаман көрсөтүп салуу кийинки анын жашоосуна, кийинки ошол күйөөсү менен болгон, өзүнүн болочок жолдошу менен болгон мамилесине терс таасирин тийгизет экен. Ошондуктан бул нерсени туура түшүндүрүү, эркектерден, чоочун эркектерден мындай жагынан сен алыс болушуң керек. Бирок эркектердин баары эле, эси дартынын баары эле жаман нерсе эмес дегендей, мисалы үчүн эми Кудай сактасындачы, бирок ошентсе дагы мындай жек көрүүнү алардын жүрөгүндө жаратпаш керек, же болбосо сөзсүз эле корунуп эле турууну. Албетте биз чоочун эркектерден, ар бир кыз мындай кез келген эле эркектерден өзүбүздү улак кармашыбыз керек, туура. Бирок бул нерсе ошол келечектеги өзүнүн күйөөсү менен болгон мамилесин дагы таптакыр бир кооптонуп, күйөөсүнө ачыла албай, күйөөсү менен болгон мамилесинде кандайдыр бир чектелүүлөр болуп, ошо интимдик жашоо деп айта кеттик, ошондо экөөнүн ортосунда бир мындай уялуу, тартынуу, же болбосо мындай ишенбестик, бул мени мындай жабыркатып коет дегендей коркунуч болуп калбасын деген ойду айткыбыз келип жатат. Ошондуктан угармандар туура түшүнөт деген үмүттөбүз. Ооба, ошол эле кичинекей кыздарды чын эле сакташ керек да, аларга айтып бериш керек кичинекейинен эле. Сен мындай бул мындай жыныстык жактарыңа мындай эч ким жолобошу керек. Бул нерсе сенин кийинки болочоктогу күйөөңдүкү, күйөөң ортосундагы боло турган мамилеге тийиштүү. Бул эч ким сага кол салганга акысы жок деп ал кыздар менен сүйлөшүш керек. Анан ошол интимдик жашоо жөнүндө дагы, жыныстык нерселер жөнүндө дагы балдар менен сүйлөшө билишибиз керек. Чоңойгон сайын бул нерсе, бул нерсе кир болот качан бул үй-бүлөлүк жашоодон сырткары болсо. Сен эгерде турмуш кура элек болсоң, анда бул болбойт, бул кир нерсе болуп эсептелинет. А бирок бул нерселер үй-бүлөдө бул жакшы нерсе деп мындай балдар менен ушул темада дагы сүйлөшө жүрүшүбүз керек, өзгөчө кыздар менен. Ооба, себеби бизде муну айтып жатканыбыздын себеби биздин менталитетте, кыргыздарда дегендей бул жагынан маалымат
ата эне тарабынан көп учурда албай калат, балдар, кыздар деле, балдар деле. Бул эмне деп мисалы үчүн сураса, же болбосо ушул боюнча суроолорду берсе, бул деген уят, аны сураба, кийин чоңойгондо билесиң, чоңойгондо өзүң көрөсүң деген сыяктуу бир мындай жабык туюк сөздөрдү айтып коебуз. Анан баягы билбей калган нерсени издөө бул адамга запретный плод сладок дегендей, эмне үчүн мынтип менден жашырып атышат, мен аны башка жактан деле билип алам, анын кандай экенин мен башкалардан сурап алам деген ойго келет, сөзсүз түрдө адам. Анан ал корбуларынан сурайт же башка бирөөлөрдөн сурайт. Анан биз билбейбиз да, биздин балабызга же кызыбызга ким кандай маалымат берип коерун. Же болбосо кызыбыз интернеттен издеши мүмкүн ал нерсени. Интернеттен мисалы үчүн ал эмне гана жок, кандай гана маалыматтарды албайт дегендей. Демек бул деп балким ал башка терс маалыматтарды алып калышы мүмкүн. Ошондуктан эне менен кыздын ортосунда бул жагынан дагы өзгөчө ачыктык болуш керек. Кызга жакшынакай кылып энеси түшүндүрүп бериш керек. Бул уялып, жашырып койчу нерсе эмес. Тескерисинче өтө олуттуулук менен уялбастан муну бир мындай бир уяттуу жашыруун нерсе катары сүйлөш, жашыруун нерсе катары көрбөстөн, тескерисинче бул жөнүндө менин кызым туура маалымат алыш керек. Ал өзүн кантип сакташты, мен ага түшүндүрүп беришим керек деген көз караштан алып, болсага эрте, анан кийин билесиң, уят болот, экинчи антип айтпай жүр деген сыяктуу сөздөрдү тескерисинче биз айтпашыбыз керек дагы, туура маалымат беришибиз керек. Жакында эле менин уулум быйыл ошол чоң класс болуп калды. Анан анатомия, адамдын дене түзүлүшү жөнүндөгү китеп, предмет окуй башташты да, биологиядан. Анан китебин алып келип, анан мага айтат: апа, мама, бул жакта кишинин организми жөнүндө бар экен деди. Анан ооба дедим, чоң класс болгондо аны да өтөсүңөр десем, анан мени мынтип бир айтсамбы, айтпасамбы дегендей кылып карап туруп, анан айтты: апа, бул жакта уят нерселер да бар экен деп айтты да. Анан кийин кел ошол уят нерселерди экөөбүз азыр карайбыз дедим. Анан китебин алып келип, анан ачып түшүндүрүп бердим. Бул Кудай жараткан нерсе. Мунун эч кандай уяты жок. Бул нерсени азыр маалымат алышың керек. Кыздар менен сүйлөшкөндө дагы, же болбосо силер бири-бириңерге көрсөтүп алып, муну деген карчы, буну тартып коюптур, бул уят, тигил уят деп айтканыңар туура эмес болуп калат. Бул деген силерди билсин деп, ошол маалымат алсын деп, туура маалымат алсын деп жазылган. Бул деген адам баласы көбөйүш үчүн, мисалы үчүн эзелтеден баштап, адам ата эне жаралгандан баштап, ушул аркылуу адам баласы көбөйүп келатат. Буюрса сен да келечекте үй-бүлө курасың, сен дагы балалуу болосуң. Ошол нерсенин баардыгына тиешелүү нерселерди медициналык илимий тилдер менен ушул жакта түшүндүрүп берген. Ошондуктан мунун эч кандай уяты жок. Мына бул орган бул деп экөөбүз отуруп түшүндүрүп бергенден кийин анда мындай башкача түшүнүк болуп калды да. Эгер биз уят, ооба, жап, кокуй, аны көрсөтпө атаңа же апаңа десек, андан беш бетер жана жогоруда мен айткандай, демек бул мында бир нерсе бар деп, анан башка эмне үчүн муну уялып атышат дегендей башка жагынан изилдеши мүмкүн. Бирок биз ата эне туура маалымат берсек эң жакшы болот деген ойду айткыбыз келет. Балдардын жаш курагына жараша айтып бериш керек, Ооба. Эми ошол биз деген кечкеле эркектерди жамандай берип, алар мындай, алар тигиндей, аларга бир эле нерсе керек дей берип, анан бир психолог айтат да, ошондой сөздөрдү айта берип, анан кийин бир кыздар чоңоюп бир 20 жашка чыкканда, анан сен эми бактылуу болушуң керек, сен эми күйөөгө тийишиң керек, сен бала төрөшүң керек дейбиз дейт да, ошол кызгачы. Анан ошол кыз ошондой сөздөрдү угуп чоңойгон кыз эми кандай абалда болот, чын эле бактылуу боло алабы ошол кыз үй-бүлөдө деген мындай суроону берет да. Сен деген төрөшүң керек, сен эне болушуң керек деп, анан эми ошол кыз чындап эле күйөөгө тиет, анан балалуу болот. Бирок жыйынтыгында ошол кыздар мындай кыйналып эле жашашат экен да, ошол үй-бүлөдөчү. Ошол мындайча айтканда жаңы эле айтып кеткендей жыныстык жашоого даяр эмес болот, анткени бул жаман нерсе деген мындай бир оюнда калып калган да. Эгерде кичинекей кезинде атасы, апасы кучактап эркелетпеген болсо, анда бул кыз үчүн үй-бүлөлүк жашоосунда дагы оорчулук алып келет да. Качан биз кыздарды канчалык мейли көп дебейли 4 жолу жок дегенде бир кучактап турсак, бул кыздар үчүн аябай өтө маанилүү, өзгөчө атасынын кучактаганы, эркелеткени, атасынын өстүргөнү, бул абдан маанилүү да
кыздар үчүн. Чындап эле ушул чоңой баягы бала чоңоюп келатканда эми сен чоңойдуң деп алар деле эркелегиси келип, бала түгүл чоң киши деле, мисалы үчүн бизди деле бирөө кучактап, курбубуз кучактап, жолдошубуз кучактап, же болбосо үйүбүзгө барганда апабыз, байкелерибиз, эжелерибиз кучактап учурашуусу бул аябай мындай жагымдуу го. Эми биз деле эч ким болду сен чоңойдуң, ары бар мен сени кучактабайм десе бизге деле кандай жагымсыз Дал ошондой эле биз балдарды чоңоюп келатканда баягы эркелеп апасына келип сөйкөнүп, атасына барып сөйкөнүп дегендей кучактаса, мени өпсө дегендей кылса, турчунар уят эмеспи, эми чоң бала болдуң, чоң кыз болдуң деп, же болбосо бөбөктөрүң деп анан кичинекейлерин эркелетип чоңоюп калгандарын четке кагып койгон ушулар көп болот болуптур, эми сен чоңойдуң да, чоң кыз болдуң да деп элечи. Ошондо мындай балдарда билинбеген менен кызганыч пайда болот экен. Мен өзүмдүн баламдан да байкайм да, үйгө коноктордун балдары келип калганда кичинекей балдарды көрүп, деп аларды аябай жакшы көрүп, ушундай бир башкача мээрим төгүп койсом, ал кызганып баштайт да. Мени деле өбүңүз, мени деле кучактаңыз дегенсип келип жаныма сөйкөнүп баштайт да. Ошондуктан үй-бүлөдө ата энеси баланы, кызды кучактап, эркелетип, айрыкча баягы ал кайгырып турган учурда, же бир проблема болгон учурда, же бир мектебинен көйгөйлөр болгон учурда сөзсүз эле анан сен эмне кылдың? Анан сен өзүң күнөөлүү болдуң да деп жемелөөнүн ордуна биринчи кезекте аны кучактап, тынчтандырып, эч нерсе эмес, кел азыр экөөбүз биринчи сүйлөшөлүчү, муну шашпай сүйлөшөлү деп эшиктен келип эле ыйлап келсечи, бир нерсе болсо, эмне дагы ыйлап келтасың деп эле баягы агрессия менен кабыл албастан аны түшүнгөнгө, биринчи сооротконго аракет кылып, көбүрөөк мээрим төккөнгө аракет кылсак, анан бала ачылат да. Кээ бирде балдар болот го, мисалы үчүн бир нерсе айтайын деп келатса эле атасы же апасы урушуп жиберсе, кыздар чоң эле кыз ушул кантип болсун деп урушуп жиберсе, ал дароо жабылат. Анын ички дүйнөсүндө эмне болуп атканын биз көргөн жокпуз. Ал кандай акыбалда келгенин түшүнгөн жокпуз. Мүмкүн ал курбулары менен бир маселе болгондур, же мектебинде болгондур, же бир балдар аны капа кылгандыр. Анан мисалы үчүн кээ бир кыздар чоң болуп, ушу чоңоюп калса деле, өспүрүм курактан өтүп калса деле ата энесин көргөндө ыйлап жиберет го, эркегенденчи. Анан ошондой болсо чоң эле кыз болду эми деп урушуп койбостон, аны сөзсүз акырын кучактап, экөөбүз шашпай сүйлөшөлү. Бир эмоцияларын баскандан кийин, баягы алботтанып турганда эч нерсе айта албашы мүмкүн, түшүндүрө албашы мүмкүн, бирок акырындык менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, көбүнчө негизи бул дүйнөнү сүйүү сактап турат дейт го. Бул дүйнөнү эненин мээрими сактап турат го. Кандай болгон күндө дагы балага мээрим төгүлсө, ал көбүрөөк ачылат, ички дүйнөсүн көбүрөөк билебиз. Ошондо биз аны башка жаман жагдайлардан коргоонун дагы жолдорун изилдей баштайбыз. Эгерде биз жабылып эле, билбейм, ушинтип калды, ушинтип жабылып калды деп атсак, анда качандыр бир кезде биз аны токтотуп койгонбуз, айтайын деген оюн токтотуп койгонбуз. Ошондуктан ал бизге ачыла албай калган. Апама азыр айта турган болсом, ал баары бир мени түшүнбөйт, баары бир менин чоңсуң да сен болбоду деп урушуп коет деген ойдо айта албайт. Сен айтып атсаң, азыр негизи кыздар эмоционалдуу болушат да эркек балдарга караганда. Анан жанагы кучактагандөн айтып атпайсың, мен деле кээ бирде жолдошума айтам да, мени жөн эле кучактачы депчи, ошондойго муктажмын да. Негизи кыз бала деген, кыздар деген ошого көбүрөөк муктаж болот да, мындай тактилдүү деп коет, кол менен кармап кучактаганга мындай аябай муктаж болушат да кыздарчы. Анан кыздар эмоционалдуу келишет деп атпайлыбы, анан көп ыйлашат. Сен азыр айтып атсаң, болду токтот деп коебуз го көп учурда ыйлап жатканда, ыйлаба деп ошентпеш керек да негизичи. Ошондой учурда кыз мейли токтотуп калышы мүмкүн, бирок ошол эмоциялардын баары ичине калып калат дагы, ошонун баардыгы кийин оору болуп чыгат да, психосоматика деп коет. Ошол нерселер ичинде катылып калбаш керек. Ар бир эмоциянын, ар бир сезимдин аты бар. Ошол эмоцияны, сезимдерди атын аташ керек да. Эгерде ыйлап жатса, кичинекей бала мисалы үчүн кулап калганда да ыйлап атса, кучагыбызга алып, мындай кучагыбыздан ыйласын да. Анан эгерде кулап калса, сөзсүз түрдө сен азыр кулап калдың, азыр сен бутуң же болбосо колуң же болбосо кайсы жери ооруп атса, ошол жерин айтып, мына ошол жериң ооруп атат, сен кайгырып ыйлап жатасың, же болбосо сен таарынып атасың, сезимдерин айтыш керек да ошонун. Кыз өзү ошол учурда сезимдерин айта албашы мүмкүн, кичинекей, ошондуктан айта албашы мүмкүн, бирок биз айтып, ошондуп сен ушинтип кайгырып ыйлап жатасың
же болбосо сенин бул жериң ооруп атат, мен сени түшүнөм, мен жаныңдамын деген сөздөр бул өтө маанилүү да ошол балдар үчүн, кыздар үчүн. Туура эми мындай туура эми ыйлап жата бербей деген сыяктуу сөздөрдү айтпайчы, эми жата бересиң кечке эле, туура эми болду деген сөздөрдү айтпай, ошол учурда колдоо көрсөтүп, ошол аркылуу мындай стрессти жашап өтүш керек да, стрессти жеңип өтүш керек, мындайча айткандачы. Сезимдерин бирөө түшүнгөндө гана ошондо тып базылат да, ошондо аябай мындай ошол көз жаш деген чыгыш керек. Көз жаш аркылуу стресстер дагы чыгат да. Анан кыздар мындайча айтканда ошол нерсеге көбүрөөк муктаж болот, эмоционалдуу болгондуктанчы. Ошо. Азыр эле мен ошол жумушка келатып, бир кичинекей кыз, эми бир 3 жашар кыз го. Апасы мынтип эңкейип эле апасы кызын бир нерсе деп аткан. Анан мен соротуп атабы же бир нерсе берип атабы түшүнгөн эмесмин да. Көрсө кызын урушуп аткан экен. Анан мен жакындай бергенде эле экөө берип басып, анан түз бас деди да апасы. Болду, түз бас десе эле байкуш кыз эгин баягы ыйлап жибербес үчүн эгин кемшиңдетип, монтип башын көтөрүп анан түз басканга аябай аракет кылды да, 3 жашар кыз. Анан деп ичимен аябай эметип кеттим, мындай баягы кыжалат болуп кеттим да. Ушул кыз эмне болду экенин билгим келди да. Эмне үчүн апасы ошентип түз бас деп урушуп, тим эле бакырып ыйлайын дейт, бирок баягы оозун кымтып, ошо 3 жашар кичинекей болсо дагы апасынын талабы менен баратат. Балким ал бир нерсе сурагандыр, сатып бер деп айткандыр, Анан ушундай учурлар болот го, бир мындай көчөдө кетип баратып талап кылып, ыйлаган дегендей. Ошондой кырдаалдар болот, баягы энени ыңгайсыз учурга салганчы. Же болбосо бирөөнүн үйүнө барып алып, тигини алып бер, муну алып бер, тигинисин алам, мунусун алам дегенде бирөөнүн үйүнө барып бир ыңгайсыз кылган учурлар болот. Ошондой учурларда дагы мындай урушуп салбай, түшүндүрүп айтып, эң негизгиси биз ушул нерсени айтып келатабыз го. Урушуп салуу оңой, чаап салуу бул аябай оңой. Бирок анын артында баланын жүрөгүндө калган такты жууш аябай кыйын. Жогоруда сиз да айта кеттиңиз, ошол чоңойдуң кыз башың менен деген сөздөрчү. Ошого кайрыла кетким келип атат да. Мен дагы үй-бүлөдө дайыма айтып калам го, 2 кызбыз, эжем бар болчу. Анан кичинекей кезде мени көп ошентип урушат эле да. Эжең сендей кезде жумуштун баарын жасачу. Сен майда жашың калган жок. Негедир ушул сөздү көп колдонот эле да. Апам, чоң кыз болдуң, чоңойдуң, болбоду эми деп. Ошол кезде мен ойлосом бир 12-10 жаштарымда да. Анан ушул сөздөр, башка сөздөрдөн дагы ушул сөздөр эсимде ушул күнгө чейин да. Эжемди ошол көргөн сайын эстейм. Эжем менден айырмаланып турат. Эжем менден башкача деп, эжем мага караганда артык, менден жакшы, менден баалуу, ага караганда мен ылдыйраакмын дегендей ушундай бир сезим калыптанып көпкө чейин кыйнап келди да мени. Азыр деле жүрөгүмдүн тереңинде эмитип кылтыйып чыга калат да. Ооба, эжемди баары жакшы көрүшөт да, эжемди баары сыйлашат да деген ойчу. Мына ошондой нерселер болуп калбаш үчүн үй-бүлөдөгү балдарды бирдей караган, салыштырбастан. Мейли бул кызыңыз аябай жакшы окуп, тигил кызыңыз анча жакшы окубасын, бирок эмне үчүн эжең жакшы окуйт дагы сен эчтекени билбейсиң деп салыштырбаңыз эч качан. Ал балким эжеси жакшы окуса, бул таптакыр башка нерседе жакшы болушу мүмкүн. Сөзсүз адам деген бир нерсеге сөзсүз жөндөмдүү болот. Эжеси дарыгер болсо эле кичүүсү, сиңдиси дагы дарыгер болушу зарыл эмес, керек эмес. Табигаттан, Кудайдан ар бир адамга өзүнчө жөндөмдөр берилген. Ошондуктан бирине бирин салыштырып, биринин көзүнчө бирин кемсинтүү бул балдардын, адамдын өмүр бою жүрөгүндө кала турган так болушу мүмкүн. Бизге келген СМС билдирүүлөр бар экен, орун бере кетеличи. Саламатсызбы Сележе, сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен сизди сыймыктануу менен угуп жатам, бар болуңуз деп сиңдиңиз Таластан Элмира дейт. Чоң рахмат сизге, Элмира. Бизди угуп жатканыңыз үчүн, билдирүү калтырганыңыз үчүн, ар бириңиздерге пайдалуу кеңештерди берүү биздин максатыбыз. Ошондуктан чоң рахмат. Кутманкеч эжекелер дейт. Менин оюмча, кыз кишини эң биринчи адамгерчиликке үйрөтүшүбүз керек. Энелерибиз кыздарына курбу дагы, ошону менен катар эне дагы болуп чоңойтсо дейт. Эң башкысы жаман менен жакшыны айырмалаганды үйрөтүшсө. Калганын ар бир кыз киши кийинки жашоосунан алып кете алат болуш керек. Ар бир нерсенин этикасы бар. Ошону үйрөтүп, түз жол көрсөтүп коюш эне статусундагы айымдарга таандык болушу керек. Кыскасы, кыз балабы, эркек балабы жакшы адам кылып чоңойтсок,
коомго чоң жардамы тиет болушу керек. Ал эми ата эне туура тарбия бериш үчүн өздөрү үлгү болушса деген билдирүүсүн калтырыптыр. 388 номери менен бүткөн абонентибиз. Чоң рахмат. Ооба, эң негизгиси биз да ушуну баса белгилеп айткыбыз келет. Эң биринчи кезекте ата эне өзү үлгү болуш керек, Баягы арак ичип жатса эркек адам, анан баласын ичпе десе эч кандай таасир өтпөйт, бул жерден. Мисалы үчүн ичкен адам баласын ичпе деп эч качан тарбиялай албайт. Баласы кыжырданат ошол сөздү укканда. Ооба. Баласы ичпеген адам болуш үчүн атасы ичпеш керек. Атасы ошол жаман үлгүнү көрсөтпөш керек. Туура айтасыз. Адам жакшы адам кылып тарбиялаш үчүн өзүбүз үлгү болушубуз керек. Ардактуу угармандар, биз бүгүн Окер радиосунун толкунунда апалар мектеби уктуруусу аркылуу кыз баланын тарбиясы деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Бизге билдирүү калтырууну каалаган угармандар болсо биздин байланыш сандарыбыз дагы да иштеп жатат. Жаза бериңиздер, чалсаңыздар дагы болот. 0312 91 19 19 сандарына түз эфирге чалыңыздар. 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp жана Telegram байланыш каражаттары аркылуу жазыңыздар. Эмесе биз берүүбүздү андан ары улантабыз. Андан сырткары кыздарды баягы баардык нерсенин эки тарабы бар дедик го. Кызды сүйүш керек, кызга көңүл буруш керек, кыз өтө аяр болот, ага өзгөчө мамиле кылыш керек дегендей. Анан кыздарды ашыкча көзөмөлдөп, ашыкча эле аны кайтара берүүнүн кесепети жөнүндө дагы айта кетпейлиби, Зүлфи эже? Кыскача ошол жөнүндө айта кетсек, убактыбыз аз эле калды окшойт. Кыздарды мындай тарбиялап жатканда аябай эле контролдогондо, бул жакка барба, тиги менен дос болбо, мага жарым саат сайын чалып турушуң керек, каякта жүрөсүң, 3 мүнөт кечигип калдың деген сөздөр мындай кыздарга бош убактын бербей, анан ошондой сөздөр кыздарга мындайча айтканда ошол кыздар өзүнө өзү чечим чыгара албай калат да, бул кыздарчы кийин өспүрүм курагында көбүнчө дошкусу келет, достору менен бир жакка баргысы келет. Мындай ооба, аларды деген контролдош керек. Бирок эми аябай эле сен бул жакка баспашың керек, сен тигил жакка баспашың керек, каякта жүрөсүң деп эле ошентип чала бергенде дагы анда бул балдар аябай кыйналат дагы, кыздар өзгөчө кыйналат дагы. Анан ошол учурда мындай чечим чыгара алгыс болуп калат да, жыйынтыгындачы мындай кыздар. Мындай кыскача эле айта кетсек, мен негизи эмеге токтолгум келип атат да, эселе кыздарды мындай көп учурда кыздарды урганга болбойт да. Мен айтпадым кыздар мындай кучактаганга муктаж депчи. Анан ошончолук кыздарга урганда, мисалы үчүн эркек балдар дагы мейли көтөрө алат да бул нерсени урганда. Бирок негизи эле мен уруп сабаган, жазалаганга мындай каршымын да. Мейли эми аябай уруш керек болуп атса, анда жумшак жерине жеткизе, мындай жумшак жерине сүйүү менен ачууланбастан жазаласа болот. Жумшак жерине мен сага айткам деп сөз түрдө түшүндүрүп жазалоо деген сөздү мындай түп тамырын карап келсек, бул мындай сүйлөшүүнү да билдирет экен да. Сөзсүз эле уруп сабоо эмес, балдар менен сүйлөшүш керек экен сөз. Туура жол көрсөтүү. Мен сага түшүндүрүү. Көп учурда балдар көп нерсени түшүнбөстүктөн жасап салса эле уруп сабап калуу эмес, өзгөчө кыздар үчүн бул психикасына аябай травма алып келет да. Анан эми кыздарга көбүнчө уруп сабабай түшүндүрүп айтсаң, кыздарга мындай жеткиликтүү болот да. Кыздар көбүнчө тил алчак келишет эркек балдарга карагандачы. Анан эми кыздарга мен айтайын дегеним дагы бул маанилүү нерсе, ата энесинин, атасынын өзгөчө тарбиясы аябай маанилүү экен да. Көп учурда мындай болот го, сен кыз төрөдүңбү, болду эми сен тарбияла деп апасына шилтеп салат эмеспи? Бир нерсе болсо сенин кызың, сен тарбиялаган кыз деп күнөөлөгөн. Сенин кызың, сен тарбияла, мына кыз экен, сен тарбияла дейт да. Бирок кыздар абдан атасынын тарбиясына аябай муктаж болот. Кыздар деген ошол аркылуу кийин болочокто күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек экенин үйрөнөт. Мындайча айтканда биринчи эркек бул кыздын жашоосундагы. Ал ошол атасы канчалык апасына мээримин төксө, ошонун баардыгын көрөт дагы. Кийин ошол апасынан эле үлгү көрүп, кийин күйөөсүн сыйлаганды үйрөнөт дегендейчи. Анан кыздарга өзгөчө сен сулуусуң, сен татынакайсың, сен сүйкүмдүүсүң деген сөздөрдү угуу бул кыздар үчүн абдан маанилүү да. Бир киши мындай дейт да: мен эгерде убактымды кайрадан артка буруп койсо, мен кыздарыма көп күнүгө сен сулуусуң деп айтмакмын дейт да. Мен көбүрөөк аларды кучактамакмын дейт.
анан көбүрөөк көңүл бөлүп, анан сен сулуусуң, сен татынакайсың деген сөздөрдү мен көбүрөөк айтмакмын дейт да. Анткени бул кыздардын өзүнө баа берүү аркылуу өзүнө баа берүүсүн көтөрөт да. А кыздардын качан өзүнө баа берүүсү төмөн болсо, бул үй-бүлөлүк жашоодо өзү гана кыйналбастан үй-бүлөсү да кыйналат, балдары да кыйналат. Мындайча айтканда, ошол аял бактылуу боло албай калат да. Анан кыздар биз кандай болбойлу? Кыздар сулуулукту алып жүрөт. Кыз деген өзү эле бул сулуулук өзү эле. Мейли анын буту кыйшак болобу, толук болобу, же бетинде сепкили болобу, ал маанилүү эмес. Кыз деген төрөлгөндөн баштап эле ал кыз, ал кандай болсо ошондой ал татынакай да. Анан эми ошол татынакай нерсени ошол атасы назиктикти, кыз дагы назиктикти алып чыгыш керек. Сен сулуусуң, сен менин татынакайымсың деген сөздөрдү айтыпчы. Бизде да бир учур болгон, бир кызыбыз өзүнүн улуу эжесине салыштырып берип, анан улуу эжемдин көзү бакырайган татынакайым, эмнеге мен мындаймын дей бергенде, анан атасы сен сулуусуң деп күндө айта бергендиктен, анан кийин самооценкасы мындай өзүнө баа берүүсү көтөрүлдү, жогорулады дагы. Анан ал өзүнүн сулуулугун ача алды да. Мындайча айтканда, сулуулук десе эле бул сырткы сулуулук эмес, бул ички сулуулукту да баса белгилеш керек. Аял деген негизи эле өзү сулуу болот. Ички мынтип карасаң, бизде деген назиктик бар, бизде деген сүйгөнгө мындай жөндөмүбүз бар, биз сүйгөнгө жөндөмдүүбүз. Ошол ички биздин жакшы сапаттарыбызды дагы алып чыкканда, биз ошондо толук мындай сулуулукка ээ болобуз да. Аялдарчы кандай болсоң ошондой сулуусуң деген атасынын эле сөзү бул абдан маанилүү. Кыз чоңойгон сайын мындай денеси өзгөрөт, денеси өзгөрүп баштайт. Кыз болсо ошол учурда организминен уялып, бүкүрөйүп, капка окшогон каяктагы бир кийимдерди кийип башташат да. Денесин жаап баштайт. Мен деген ошол өсүп жаткан төшүн көрсөтпөй, ошол учурда аталар дагы мындай жардам берсе болот да. Ошол учурда аталар кыздын бөлмөсүнө такылдатып кирген дагы өтө маанилүү да. Ошол учурда атасы такылдатып киргенде, кыз өзүн мындай атам мени сыйлап жатат дейт дагы. Анан ошол аталар такылдатып кызын сыйлаган аталар кызыңыздын алдында сыйга да ээ болосуз да. Ал эми биз апалар болсо сөзсүз кыз менен ошол учурда сүйлөшүшүбүз керек. Бул нормалдуу нерсе. Ар бир кыздын ар бир учуру болот деп. Мен дагы ушул нерсени башыман өткөргөм. Ар бир аял бул нерсени башынан өткөрөт депчи. Бул деген биз жана ачылбаган гүл бар го, ошол гүлгө окшошпуз биз деп. Биз акырындап ачылып отуруп, сонун жыттанган бир сулуу гүлгө айланабыз. Кыздардын денеси өзгөрүп, мындай сулуу аялга сен бара-бара айланасың деп, ошол кыз менен өзүнчө жакында менин бир досум айтып калды. Ал эркек киши да. Анан сүйлөшүп отуруп ал мындай дейт да: менин 3 балам бар дейт. Анан үчөө менен тең өзүнчө мен алар менен убакыт өткөрөм дейт да. Кызым менен өзүнчө алып барып алып туруп сүйлөшөм дейт. Ошол сөздөрдү айтам дейт да. Апасы өзүнчө сүйлөшөт, бирок менин да өзүмдүн убактым бар депчи. Мага абдан жакты да ошол. Мен ал адамды абдан сыйлайм. Анан абдан жакты да. Ошол чындап эле үйүнө ошончолук көңүл бөлгөндүктөн үйүндө бир барсаң атмосфера бир башкача да. Кыздары дагы өзүнүн өзү ишенген мындай билинет да. Анан ошол апасы сүйлөшсө да жакшы да. Кыздардын денеси өзгөрүп, сен кийин сулуу аялга айланасың депчи. Кызды карап турсаң, кичине кезинен эле мындай күзгүгө каранып, өзүн башкаларга салыштырып, мен сулуумунбу же сулуу эмесминби деген учур келет да. Кыз деген күзгүдөн чыкпай калат. Бул нормалдуу нерсе. Кыз күзгүгө каранганычы. Ошол учурда кыздарга биз жардам беришибиз керек. Сен деген жагымдуусуң, сен сулуусуң. Бирөөгө жагуу үчүн эмес, бирөөнүн ою маанилүү эмес, бирок сырткы мындай баа берүү маанилүү эмес, бирок биз өзүбүзгө кандай баа беребиз бүгүнкү күндө ошол маанилүү да. Кыз өзүнө өзү кандай баа берет, ошол маанилүү да. Кыздар сырткы сулуулук кале маани бербестен, ички сулуулукту дагы биз айтып беришибиз керек кыздаргачы, отургузуп алып. Анткени ички сулуулук болбосо, анда сырткы сулуулуктун мааниси жок болуп калат деп мындай кыздар менен сүйлөшсөк болот да. Көрүп жүрөбүз азыр мындай тим эле боенуп алып, кирпик кашты жазатып алып, бирок көчөдөн кыйкырып, урушуп, тилденип, башкаларга жаман сөз айтып жаткан айымдарды сулуу деп айта аласызбы деген, айта аласыңбы деп мындай кыздарга суроо бергенде, жок дейт. Албетте, бул сулуулугу бир паста мындай, ошол аялда да сулуу бекен деп мындай сулуулугун жокко чыгарабыз, ошол аялды. Канчалык сулуу болбосун, бирок жаман сөздөрдү айтып жатса, ички сулуулугу жок болсо, анда бул сулуулук эмес. Сулуулук бул адамдын ички баалуулугу,
адамдын ички сулуулугу, адамдагы ички сапаттар, жасаган иштери, акылдуу сөздөрү, ички сулуулук менен сырткы сулуулуктун мындайча айтканда бири-бирине көз каранды да. Мындай деп айтылат го, жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол нерсе чыгат депчи. Анан биз жүрөгүбүздүн үстүнөн иштеп, ички сулуулуктун үстүнөн иштешибиз керек. Бул да өтө маанилүү да. Ички сулуулуксуз сырткы сулуулук болбойт деп кыздарыбыз менен дагы сүйлөшсөк болот да. Азыркы учурда мындай, сиз жогоруда айта кеткендей, кашты, көздү, кирпикти жасатып деп айта кетпедиңизби? Ошол сулуулуктун мындай сулуулук жөнүндө түшүнүк өзгөрүп кетти го азырчы. Ошол эле бир бренд болгон эмне, кийимдер болбосо дагы модельдердин сүрөттөрү, мисалы журналдардын беттерине чыккан модельдердин сүрөттөрүн карап туруп, кээ бир кыздар өздөрүн мындай, менде ушул нерсе жок, менин бетим мынчалык тунук эмес, же болбосо менин көзүм мындай бакыракай эмес деп өздөрүн кемсинте башташат. Бирок ошол нерсенин экинчи тарабын алып карасак, эч бир адамда идеалдуу, ошол журналдардын сыртындагыдай болгон идеалдуу жүз эч качан болбойт. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир сепкилдери бар, же башка бир нерсеси бар, анча мынча болсо дагы бар. Идеалдуу эч кандай эч нерсе кемтиги жок бет болбойт. Ошол ал мындай жасалган таза компьютердин жардамы менен тазалап, жылмалап беттеги тактарды алып койгондогу сүрөттөр экенин кыздар унутпашы керек да. Эч качан мен идеалдуу эмесмин, мен сулуу эмесмин, мен карачы менин бетимди, бунун бетин карачы деп салыштыра берсе, кыздар бактысыз, өзүн бактысыз сезип отуруп, мындай өзүнүн жогоруда сиз айткандай баа берүүсү таптакыр эле төмөнгө түшүп кетет дагы, ал депрессияга түшүп калат. Мен деги эмне болуп жаралып калгам дегенге чейин жетет. Кээ бирде жакшынакай эле анан сыртынан карап туруп, ошондой көз караштагы кыздарды сыртынан карасаң, анда баардыгы жайында. Көзү ордунда, мурду ордунда, кашы, кулагы дегендей, дене бою, тулку мүчөсү баардыгы жайында. Бирок эмнегедир ошол журналдардын сыртындагы кыздардай, мындай сүрөттөгүлөрдөй болгулары келет да. Ошолор эле суктанган, мисалы үчүн ырчылар, алар Инстаграмга болобу, Фейсбукка болобу, кайсы жакка койгон сүрөттөрүн жөн эле боенбостон эле чыгып тартып туруп эле коюп кое бербейт. Алар сөзсүз түрдө боенот, анан кайра ал сүрөттөрдү тазалайт, баягы компьютердеги атайын программалардын жардамы менен дегендей. Ошондуктан эч убакта мындай ошондой бир жасалма идеалдарга теңелүүгө аракет кылбай эле адам өзүнүн сулуулугун билиш керек, өзүнүн чындап эле сулуулугун билиш керек. Анан мен дагы бир баса белгилеп айта кете турган нерсем, эгерде сенин ден соолугуң болсо, анда сен чындап сулуусуң деп айткым келет да. Эгер сенин 6 саның аман болсо, анда чындап сулуусуң. Аябай келишимдүү укмуштай ошол болуп туруп, бирок айыккыс ооруга чалдыккан адам болсо, аны кантип өзүн бактылуу сезет ал адам, же болбосо дагы ушундай бир денесинде бир жанын кейитип аткан оорусу болсо, ал эч качан сырткы келбети ага эч кандай жардам бере албайт. Ошондуктан 6 саныбыз аман болсо, ден соолугубуз таза болсо, биздин эң башкы сулуулугубуз ошол биринчи байлык ден соолук дейт го. Сырткы келбетти жышып, анан кооздоп, анан менин кашым мындай болуп калды, менин көзүм мындай болуп калды, мен көзүмдү чоңойтушум керек, кашымды тарттырышым керек дегендин ордуна мен ден соолукту чыңдашым керек. Келечекте мен балдарды төрөйм, ошол балдарымдын ден соолугу мыкты болсун үчүн менин ден соолугум мыкты болуш керек. Мен ошол витаминдерди ичишим керек, мисалы мен кымбат баалуу бир нерселерди алып тагынгандын ордуна мен ден соолугумду карашым керек. Келечекте ошол балдарыма ден соолук бериш үчүн менде ден соолук болуш керек, менде ошол сулуулук болуш керек деп ошону биринчи орунга койсо деп айткым келет да. Баягы бир жолу мен окудум эле, эң жагымсыз аял кайсы аял дегенчечи, баягы ден ооруп атканын айтып наалып отурган аял дейт да. Ошол күйөөсү аны ооба сүйөт, карайт, бирок оорудан тажай баштайт, мындай кыйнала баштайт деген го. Кээ бирөөлөр тажап таштап кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда жаш кезде мындай сырткы сулуулугубузду кооздоп анан турмушка чыгып алууга аракет кылбастан, ден соолугубуз чың болуп анан турмушка чыкканга аракет кылалы депчи. Сулуулук өтүп кетет, туурабы? Жаштык кез өтүп кетет. Эгерде ден соолугуң жакшы болсо, анда бул күйөөң үчүн дагы маанилүү, өзүң үчүн дагы маанилүү, жана жашооңор үчүн маанилүү, келечектеги балдар үчүн маанилүү. Ошондуктан биринчи кезектеги сулуулук бул ден соолук деп айткым келет. Сен айтып атсаң,
көп эле кыздар чын эле жанагынтип идеалдарды карашып алат, бирок бир дагы адам андай сулуулукка эмес, чын эле компьютерден жасап коет экен да. Анан бир аял мындай дейт да, ошол учурда эгерде кызың укпай атса дейт да, анда кел экөөбүз дагы ошондой кылабыз деп туруп сүрөткө түшүп, жанагынтип сүрөттөн тактарды алып коюп, ошентип формаңды кичирейтип туруп жасап туруп анан сүрөт чыгарып койду, анан биз жылдызбыз деп тагып кой дейт да, холодильникте. Жакшы кеңеш берген экен да. Чын эле бүгүнкү күндө андай дагы кыздар аз эмес, бирок сен айтып атсаң чын эле кыздарды гигиенага үйрөтүшүбүз керек, мындай убагында уктаганда, качан саат 10до жатып эртең менен кайра эрте турган учурда кыздардын терилери дагы аябай жакшы болот, жакшы эс алганда болот, гигиенаны сактап, тиштерин убагында жатаарда тишин жууп жатып, териси үчүн туура кам көргөндө, туура тамактанганда адам өзүнөн өзү сулуу болот. Мындайча айтканда, сулуулук десе эле бул боюну алып эмес, бир мындай табигый сулуулук да өтө маанилүү да. Бир да сулуу эмес адам жок, анын сүйлөгөн турпаты менен жанагындай ички сулуулугу сыртка чыгып турса, мына ошондо адам сулуу деп, ошол адамдарды сулуу деп эсептейбиз да. Бул нерсени сүйлөшүш керек кыздар менен, айтып кетиш керек. Ушул нерсени кыздар менен сүйлөшүш керек, чындап эле. Баягы ошол турмушка чыккан күйөө делечи, азыр балдардан сага кандай кыздар жагат десе, мага ички дүйнөсү сулуу деп айтышат го. Кээ бирлер ооба сулуу, сырткы келбети да сулуу болуш керек деп айтышат, ооба, бирок бул сырткы келбеттин сулуулугу бара-бара өчүп кетерин алар деле билет. Бирок ички дүйнөнүн сулуулугу эч качан өчпөйт, адамда. Мисалы үчүн адам боорукер болсо, адам кайрымдуу болсо, адам бир мүнөзү жакшы болсо, кыргызда жакшы сөз бар го, аялың сулуу болсо да аркырап беттен алган соң сулуулугу эмне пайда дейт го, ушундай бар го. Чындап эле анын мындай ички сулуулукка көбүрөөк топтосок деп айткым келет да. Чындап эле бул нерсени энелер үйрөтүш керек го. Сен кечиримдүүлүккө үйрөн, сен сабырдуулукка үйрөн. Сен мисалы үчүн турмушта ар кандай болушу мүмкүн. Ал суп-сулуу болуп эле боенуп эле отурбайт, туурабы? Үйдө бар болот, жок болот дегенде ошол учурда сабырдуу болсоң, күйөөңдү колдогонду билсең, күйөөңдө проблемалар болгондо сен анын жанында болгонду билсең, ооруп калганда туура дарылаганды билсең, ошонун баарысын билсең, сен жакшы тамак жасаганды билсең, ошолордун баарысын билсең, бул сенин сырткы сулуулугуңдан ашып түшөт депчи. Ал суп-сулуу болуп анан эчтеке жасабаса, эртең курсак ачат дегендей, эртең кийим жыртылат, мисалы ошонун баардыгын үйрөтүп койсо, бул анда кызын мындай алда канча бактылуу болушуна шарт түзгөндүк, бактылуу болушуна бир өбөлгө түзгөндүк деп айтсак болот. Ошондуктан ар бир апа, ар бир ошо бойго жеткен кызды тарбиялап аткан жеңелерибиз, эжелерибиз дегендей ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп, кызың бактылуу болсун десең, анда ден соолугуна кам көрүшүнө кеңештерди бер, жол көрсөт, өзүң үлгү бол, анан турмуш тиричиликке үйрөт. Чындап эле сырткы сулуулукка баса белгилеп эле, чачы мындай болуш керек, көзү мындай болуш керек, анан мындай кийимдерди кийиш керек, монтип басыш керек, анан дегендерди, ал бул биринчи орундагы маселе эмес. Мен айтайын дегеним, кыз деген өзүн өзү кабыл ала билиш керек. Кандай болсо өзүн өзү кабыл алса, өзүнүн организмин кабыл алса, өзүн сүйгөндө, анан өзүн карап жүргөн кыз, кандай болбосун ал кыз, ал сулуулук, мындай сулуубуз биз кыздар, жаратылгандан эле сулуубуз, биздин денебиз сулуу, анан ошол нерсени кабыл алып, мен сулуумун, мен өзгөчөмүн, ар бир адам өзгөчө, өзүнүн таланттары менен, өзүн өзүн кабыл ала билип, өзүн сүйүп, анан өзүн карап жүргөн аял, бул сулуу аял деп эсептейм да. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып келе жатат. Ардактуу угармандар, биз бүгүн кыз баланын тарбиясы деген теманын айланасында сөз кылдык. Эмки берүүдө болсо уул баланын тарбиясы деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Азыр ошол тема тууралуу даярданып жаткан, ойлонуштуруп жаткан чагыбыз. Буюрса мейман келип ойлорун ортого салып берет деген үмүттөбүз. Чындап эле кээде апага уул баланы тарбиялоо дагы зарыл болуп калат. Кээде жалгыз бой апалар болот, күйөөсүнөн ажырап калган ушул жесир аялдар болот. Эркек баланы тарбиялоодо кыйынчылыктарга дуушар болгон. Ошондуктан келерки берүүдө дагы уул балдарды тарбиялоо боюнча кеңештерге муктаж болсоңуздар, биз менен эмки берүүдө дагы бирге болуңуздар деп айта кетейин. Биз болсо бүгүн кыз баланын тарбиясы деген тема
да сөз кылдык. Убактыбыз соңуна келип жетти. Биз ар бир уктуруубузда айтып келебиз, ушул ойлоруңуздарды жазыңыздар, эмне жөнүндө билгиңиздер келет, эмне жөнүндө кеңеш алгыңыздар келет. Биз колдон келишинче ушул ОК радиосунун толкуну аркылуу сиздер кызыккан, сиздерди түйшөлткөн маселелерди туш тарабынан талкуулап, керек болсо ушул атайын адистерди чакырып дегенде кеңеш алып берүүгө, суроолоруңуздарга жооп берүүгө дайыма аракет кылмакчыбыз. Кийинки берүү дагы ошол максатта болмокчу. Жана мындан аркы ар бир берүү сиздердин гана кызыкчылыгыңыздарды көздөйт, ардактуу угармандар. Ошондуктан биз менен дайыма байланышта болуп, суроолоруңуздар болсо баардык учурда, кайсы учурда болбосун, Facebook баракчабыз аркылуу бизге кайрылып, ушул WhatsApp номерибиз аркылуу каалаган учуруңуздарда жазып турсаңыздар болот. Биздин болсо убактыбыз соңуна чыкты. Ар бир үйдө кыз болобу, уул болобу, үй-бүлөсүндө бактылуу болсун демекчибиз. Ата энесинин жанында бактылуу болсо, ошол үйүнөн кубаныч менен, бакыт менен узаса, анда анын келечектеги жашоосу дагы бактылуу болот деп айткыбыз келет. Ылайым кыздарыбыз бактылуу болсун, алардын келечеги кең болсун. Ар бир кызга жараткан чоң бакыт берсин, ыйман берсин,